Ош технологиялы университетинде Erasmus программасынын алкагында Арменияда жана Кыргызстанда тармактар аралык аспирантура программаларын өнүктүрүү жана геомаалыматтык технологиялар чөйрөсүндө илимий тармактарды чыңдоо долбоору боюнча жолугушуу жана семинар тренинг өткөрүлүүдө. Долбоор Европанын Валенсия политехникалык университети, Швеция технологиялык институту, Словения университети, Бельгия университети, Кыргызстандын Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети, Кыргыз мамлекеттик геология жана тоо иштери университети, мамлекеттик картография жана Ош технологиялык университетинин өкүлдөрүнүн катышуусунда өтүүдө. Долбоордун негизги максаты геомаалыматтар технологиясы тармагында адистиктерди даярдоо максатында магистранттарды жана PhD докторантурасын Кыргызстандын жана Армения университетинде түзүү. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо кафедрасын, адистештирилген ГИИС лабораториясы, Арменияда жана Кыргызстанда тармактар аралык аспирантура программаларын өнүктүрүү жана геомаалыматтык технологиялар чөйрөсүндө илимий тармактарды чыңдоо долбоорунун алкагында 2021 жана 2024 жылдары Европа Бирлигинин Erasmus кошуу программасы тарабынан каржыланып, сатылуу алынган жабдуулар менен жаңыртылды. Аталган лабораториянын ишмердүүлүгүн мындан ары өнүктүрүү жана геомаалымат системасында программаларды иштеп чыгууда магистрлердин илимий иштерин жүргүзүү. Кыргыз Республикасында геомаалыматтык технологиялар чөйрөсүндө инновациялык долбоорлорду жана бергелешкен илимий изилдөө иштерин шайкеш келтирүү максатында атайын долбоордун негизинде Ош технологиялык университетинде чет өлкөлөрдөн атайын өкүлдөр келип, семинар тренинг өтүүдө. Аталган семинар тренингке Ош технологиялык университетинин окутуучулары активдүү катышып, кесипкөйлүгүн жогорулатып жатышат. Мындан сырткары Бишкек шаарынан жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү да катышты. Кыргыз Республикасындагы геомаалыматтык технологиялар боюнча улуттук изилдөө борборунун консультативдик кеңеши 18 мүчөдөн, мекеме жетекчилеринен жана алдыңкы эксперттерден турат. Геомаалыматтык технологиялар чөйрөсү Европа Бирлигинин Erasmus кошуу программасы тарабынан каржыланган SEOTech долбоорунун алкагында түзүлгөн. Yeah, the project is a European project financed by the European Union, which is in cooperation in higher education. Бул биздин долбоор Европа комиссия жанынан каржыланган, бул жогорку билим берүүнү колдоо боюнча проект. It's a project which is financed for 3 years, and we are a consortium of 5 Kyrgyz partners, 5 Armenian partners, and 4 European partners. Бул долбоорго 5 Кыргыз университеттери катышат, 5 Армения университеттери катышат, жана 4 Европалык университет катышат. Ошол курстарды негиздегенге мугалимдердин билимин жогорулатуу жана материалдык базаны түзүү, ошондой эле өндүрүштөгү партнерлор менен бирге иштешүүнү күчөтүү болуп эсептелинет. Азыркы учурда геомаалыматтар технологиясы аябай керек өндүрүштө, ошол үчүн будущем ошол келечекте өндүрүшкө керектүү адистерди даярдаганга аракет кылабыз. Геоинформатика боюнча студенттердин билимин өнүктүрүү, изилдөө жүргүзүү, тренинг болуп 2 күн өтөт. Бул программага 4 мамлекет катышкан: Армения, Кыргызстан, Словения, Бельгия, Швеция. Ошо өлкөлөрдүн вуздары геоинформатика боюнча изилдөө жүргүзүп, биздин Ош технологиялык университетинде бүгүн ГИС программа боюнча ошол проекттин алкагысы боюнча лабораториянын ачылышы күнү. Армениядагы жана Кыргызстандагы университеттерди колдоп, ушул геоинформациялык технологиялар жаатындагы PhD же докторантура PhD докторлор даярдоо боюнча программаларды иштеп чыгуу. Бул долбоордун алкагында 5 Кыргыз университет, 5 Кыргыз партнерлор, 5 Армениялык партнерлор жана 4 Европалык университеттер катышат. Ошолордун негизинде биз ошол Кыргызстан жана Европанын университеттеринде жаңы программаларды иштеп чыгабыз. Жана ошондой эле лабораторияларын жаңыртабыз, жаңы жабдууларды алабыз, мугалимдерди даярдайбыз. Ошондой мугалимдерди даярдоо боюнча
окутуу азыр Ош технологиялык университетинин базасында жүрүп жатат.